ayırma. Kırgız elim, Noğuz maygamınızdaki meni, kılımda ata babam toskon Noğuz, degeken Türk'ün damın aytıp boğuz, kança yıl, kança kılıp kagıtsan da, bizge daim köktüm konuş. Алас, 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 арбаледен қалас, eski жыл кетти, жаңы жыл келди, алас, алас, айдан аман, жылдан эсен, жакшылыкты теңирим берди, жарык күндү кеңири берди, оробуз даңга толсун, оозубуз нанга толсун, алас, алас, алас. Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты эле эмес, улуттук оюндары менен айырмаланат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо, тогуз коргол, оромпой, салбурун, ак чөлмөк, аңгилдек, селкинчек, упа жана башка ат оюндары эсептелет. Бүгүн биз алардын эң негизгисине токтолобуз. Кыз куумай кыргыз элинин байыртадан келе жаткан улуттук ат оюндарынын бири. Белгилүү чектен кыз менен жигит кубалаша ат салышат. Адатта кыз мурдараак ат чаап, жигит артынан кууп жөнөйт. Эреже боюнча жигит кызды кууп жетсе, анда анын бетинен өп ашыктыгын билдирет. Эгерде кууп жете албаса, оюн тескерисинче уланат. Кыз жигитти кубалайт. Кыргыз элимде чүкө менен ойноло турган оюндар арбын. Алардын эң кызыктуусу деп ордо оюнун атасак болот. Оюнга 10-дон 20-га чейин оюнчу катышып ойной алат. Ат чабыш кызыктуу жана маанилүү ат оюндарынын бири. Аттарды саяпкерлер таптап, аттарды айлампада же түз жерде жайдак же болбосо токулуу чапса болот. Күлүктү чапкан бала чабандес деп аталат. Көк бөрү же болбосо улак тартыш татаал жана коркунучтуу, коопсуздуктары көп болгон оюндарга кирет. Атаандаштар эки тарапка бөлүнүшүп, жакшы аттарга минишет. Оюндун негизги максаты жерге ташталган улакты эңип алып, атаандаштарына алдырбастан белгиленген маарага апарып таштайт. Кыргыз элин байыртадан эле маданияттуу жана көңүлдүү дем алууга көңүл бөлүшкөн. Мындай көңүл ачуулардын бири тогуз коргол оюну болуп саналат. Бул оюн адамдардын эсептөө, ойлоо, жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. Катышуучулардын жашы чектелбейт. Жер жарылып, чөп чыгып, жаратылыштын жанданган учурунда кыргыз элим тейлгертен Ноорус майрамын белгилеп келет. Бул күн 21 мартка туура келип, күн менен түн теңилишкен күн деп аталат. Албетте, майрамга карата сүмөлүк жасалат. Кыргыз элинин улуттук тамагы сүмөлүк ынтымактын, тынчтыктын тамагы деп аталат. Чоң казанга жакшы тилек айтып, бышырып, калкка таратылат. Мен Калыев Надирмин. Ноорус майрамыңар менен Манас болуп тур, манас атка конуп тур, күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир, ошо кезде манас жетиги жашы толуп тур, унун койгон аты чоң жинди, чын манас атын ким билди, бомпойгон жапжаш баланын шерекенин ким билди, Балача чуркап шашкан жок, берегиң манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди, чыманас атын ким билди. Ноорус майрам кандай сонун керемет. Ушул күнү күн менен түн теңелет. Таттуу уйкунун кучагы менен ойгонуп, жеринебиз бир калыпта термелет. Арузум. Sende dölöt, bereke, ata jurttum kırgızım, bay өлkö, teң келсе. Nooruz майрам bir özünçe keremet, mına bugün gün menen tеңелет,
Tatlı uykunun kucağından oygunup, Cerene üç bir kalpten termelep. Ben Noruzum seni ülüt beleke, ata jurtum Kırgızım, bay ülkөгө tengelse.